Ашым Матмусаев Ош шаарындагы жайгашкан Курманбек Мамакеев атындагы санаториясынын көп жылдардан берки эс алуучусу. Ал санаторияга бир жылда 2 жолу Баткен областынан келип, дарыланып, эс алып кетет. Айтымында бул жердеги шарт жылдан жылга жакшырып, эс алуучулардын купулуна толууда. Ошондой эле эң башкысы санаторияда келген бейтаптарды кабыл алуу, жайгаштыруу иштери оперативдүү жүрүп, тартип сакталат. Мен 10 жылдан бери 2 жолу келип кетем. Май айларында келип, анан сентябрь айларында келип кетем. Бирок ол вакыттарда келгенде бул системада жок эле. Туруп эле да. Азыр бар жол жашелек, очурт жок, бар неме болуп атат. Давлениялар бар, адамдар бар. Мисалы үчүн менин давлениям бар эле мурда. Мана ол жердин абасы жагып, мен бардык граждандарга түшкө негем болду. Түшүп атам. Жакшы, тамактары жакшы. 3 мал тамагын жейбиз. Концерт болуп турат. Күнүгө кечке курун бош убакыттарда өтүп атат. Ол вакытымда тартип жок эле да. Ким кайсы вакытта кирсе, ошол вакытта кирип кете берет. Очуртты карабайт, билбейт эле. Азыр очурт менен кирип тез бүтөт. Ал эми Ноокат районунан келген Бурул Алыкулованын баласы майыптыгы боюнча каттоодо турат. Буга байланыштуу эне баласы менен ар жылы жолдомо менен Курманбек Мамакеев атындагы санаториясына келип дарыланганча ден соолуктарын чындап кетишет. Бурул Алыкулова санаторияда кызматкерлери чыныгы кесибин сүйгөн кесипкөй келип, ар бири эс алуучуга өзгөчө мамиле жасашат дейт. Медсестралар, бурса, бул иштеген кыздар да аябай сонун адамга жакшы мамиле кылышат экен. Ушо биз келгенибизге 3 күн болду. 3 күндөн бери жакшы эс алып атабыз. Жакшы, бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр мен грязга түштүм, парафин алдым, дагы эмне, жанагы тоок алдым, магнит алдым. Бардыгы жакшы, бутум ооруп баса албайт элем, азыр жакшы басып жүрөм. Анан балам оорукчан, бул дагы алып атат. Өтө жакшы кызым, жакшы. Доктурлары дагы жакшы, бири дагы катык айтпайт. Мына ол столойдо иштеген кыздары дагы жакшы, тамактары дагы жакшы, 3 маал тамак берет. Курманбек Мамакеев атындагы санаториясында өлкөнүн 7 дубанынан кан басымы, кант диабети, сөөк муун оорулары, жүрөк оорулары менен жабыркаган майыптыгы бар жарандар эс алууга, ден соолуктарын чыңдоо үчүн келишет. Санаторияда дарылоо үчүн атайын протоколдун негизинде жүргүзүлөт. Дарылоонун түрлөрүн алсак, баткак, парафин, хиджама, терапиялдык дарылоо, сүлүк, ийне менен дарылоо жана массаж. Мындан сырткары санаторияда бардык адистер жетиштүү. Медициналык жабдыктар, УЗИ аппараттары менен камсыздалган. Көргөндөр эле текшерилет эле. Эми азыр жакында мына зоопту текшерүү атайын УЗИ болуп атат. Дагы сөөк муун ооруларын текшерүү, анан гинекологиялык аялдардын ооруларын текшерүү техникасы ошо жаңыланып атат. УЗИ келет, ошондой ушул жаңыланып атат. Анан биоэнергия массажер деген аппаратыбыз бар, бул дагы жакшы негизинен. Аппликатор деген жакшы эмебиз бар, назначениябыз бар, процедурабыз бар. Бул да аябай жагат да адамдарга ошо аппликаторубуз дагы. Көбүнчө баягы остеохондроз, грыжа оорулары көп келишет, ошолорго абдан жагат ушул аппликатор деп. Бизде шартыбыз жакшы. Аябай жакшы, жатаканада дагы аткайчыларга дагы шартыбыз жакшы, иштегендерге дагы жакшы. Ар бир комнатанын жанында душтары бар, туалеттери бар, жатаканасы бар. Сыртта болсо көрүптүңүздөр, өзүңүздөр ийне жалбырактуу арчалар бүт эс алганга аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Бизде врачтар бар, невропатолог, женский бар, терапевттер бар. УЗИст врачыбыз бар, жана иглотерапевт врачтарыбыз бар. Анан 25 медсестраларыбыз бар, массажисттерибиз бар. Ошондой эле бейтаптын ар бир күнү пайдалуу жана кызыктуу өтүүсү үчүн атайын программа иштелип чыккан. Маселен, күндүн биринчи жарымында дарылоо иштери жүргүзүлсө, ал эми экинчи жарымында эс алып, сейилдешет. Ал эми жай каптапта сууга түшүп, табият койнунда эс алууну каалоочулар үчүн санаторияда аквапарк эс алуу жайы кызмат кылат. Бул жерибиз жана өзүм айтып кеткендей аквапарк 2 жылдан бери иштетип атабыз. Былтыркыдан дагы быйыл орундуктарды көбөйттүк. Бул жерибиз кыздар келгенде эс алуучуларды кабыл алуучу жайыбыз. Эс алуучуларды кабыл алган кыздар келип, ушул жерден тамактардыга менюларды бул жакта компьютерге түшүрүп, анан ким эмне тамак жесе компьютерге түшүрүп, анан поварларга алып барып берет.
бассейндерибиз бар, сөрөлөрүбүз бар, стол стулдарыбыз бар, балдардын бассейндери бар, аквапаркыбыз бар. Иши кылып эс алуучулар мына 1-июндан баштап эс алуу башталат. Азыр ремонт иштери бар жогу жүрүп жатат. Калуучулар бирден жааматыңыздар менен коллектив келип эс алып кетсеңиздер болот.